Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышынын депутаттары расмий түрдө ишке киришти. 29 көп мандаттуу округтан шайланып келген 87 депутат калың журттун алдында ант берди. Алардын 3/1 бөлүгүн айымдар түзөт. Албетте ант берүү аз эмес, сүрдөө жана толкундануу менен коштолду. Жана мыйзамдарын сактоого Кыргыз Республикасынын кайра окулайын. Мен Ибрагимов Болот Адылбекович. Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Албетте залдын өзүнүн дагы бир керемети бар. Толкунданбай койбойсуң. Шындыгында бул чоң жоопкерчиликтүү иш сүрдөөлөр болот экен. Эң элге көп барган депутаттардын катарында болом деп максат кылып атам. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында жоопкерчилик менен аткарууга ант беремин. Жаң шайланган депутаттарга ырастама жана төш белги тапшырылды. Эл өкүлдөрүнүн эң улуусу 69 жаштагы Гүлай Машрапова, ал эми эң кенжеси 25-теги Бекмырза Чолпонбай уулу. Жаш депутаттын иш бөлмөсүнө баш багып кепке тарттык. Укуктар түбү мага жакыныраак, ушул жакта да иштеп барганбыз. Ушул комитетти тандоону тура көрдүм. Өзүмө тийиштүү бул жакта биздин Кыргыз мамлекетинин мыйзамдары башка мыйзамдан баштап, башка мыйзамдар дагы бул жакта бар. Жаңы жүздөр, жаштар. Ушу мен дагы жаштарды мындайча айтканда өзүм жаш болгондуктан ушу чоң жоопкерчиликте ишке болуп атат. Ушу ишке аттанып, Кудай буйруса, иш менен көрсөтөбүз деген ойдомун мен. 29 көп мандаттуу округтан шайланган депутаттардын арасында буга чейин эл өкүлү катары иштегендер да, биринчи жолу мандат алгандар да бар. 5 жыл эл араладым. Менчилик, коомчулуктун өзгөчө карапайым катмарды кыдырган талапкерлер болбоду деп ойлойм. Анткени биз 5 жылда бардык ушул кайсы жерде карапайым же бечара кыйналган болсо ошонун жанында турдук. Анан ошолордун көп көйгөйлөрүн көтөрдүк. Туура айтасыз, мен медицина боюнча маселелер айта турган жана кабыл ала турган мыйзам долбоорлорун иш жүзүндө көрсөтөбүз. Эң аз акча сарптаган талапкер болуп эсептелинем мен. Жогорку Кеңештин депутаты болуп айтайын деген бул баягы ушул бизде көнүмүш адатка айланган системанын стереотиптерин буздук биз. Буюрса, эми ар бир бала же болбосо кыз бала мындан ары Жогорку Кеңештин депутаты байлар же болбосо коррупционерлер же болбосо байдын балдары болот деген ойдон алыстаттык. Биринчилерден болуп жеңип чыктык деп ойлойм. Ушул элдин маселесин, элдин көйгөйүн ушу биздин жетекчиликке жеткирүү эле максатында. Бул парламент жаңы мыйзам, жаңы эрежелер менен шайланды. Көп мандаттуу округтардын ар биринен бирден айым тандалды. Гендердик квота 29 айымдын парламентке келүүсүнө жол ачты. Ошонун бири менмин. Албетте бул маселеде социалдык чөйрөдөгү маселелерди көтөрүп чыгуу керек. Анткени биз үгүт ишинде жүргөн мезгилде бүт ошол жерде саламаттык сактоо тармагына, социалдык чөйрөлөргө, жөлөк пулдарга, баатыр энелер боюнча дагы толгон ушундай маселелер көп болду. Анан аялдардын дагы укуктарын коргоо боюнча, балдардын укуктарын коргоо боюнча, үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча дагы көп маселелер бар. Буюрса, ушул маселелердин алкагында мыйзамдарды алып чыгып, ал эми азыркы болуп жаткан мыйзамдарга сөзсүз түрдө толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн үстүнөн активдүү иштейбиз. Эл өкүлдөрүн куруп ярдан оолак болуп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштөөгө президент чакырды. Ушул менин билдирүүм мамлекеттин эл аралык мамилелерине залакас тийип калбайбы деп ойлошпой, өзүнүн жеке пиарын жасап, элге жакшы көрүнүп алсам болду деген саясатчылар дагы болду. Мыйзамдарды жеке кызыкчылыгы үчүн жазган депутаттар болду. Алар аз келгенсип, айрым депутаттар ири суммадагы акча үчүн чет өлкөлүк уюмдардын кызыкчылыгына, айрым депутаттар болсо
өзүбүздүн эле олигархтардан өтө чоң суммада акча алып, алардын кызыкчылыгы үчүн мыйзамдарды жазып, кабыл алып берген учурлары да болгон. Муну биз азыр саясий коррупция деп атап жүрөбүз. Мына ушунун баарына араңарда көптөн бери депутат болуп келе жаткан менин мурдакы кесиптештерим күбө. Жаңы келген депутаттар эскилерден сурасаңыздар, алар кимдер экенин айтып беришет. Эми урматтуу депутаттар, муун алмашып, заман өзгөрүп жаткан өткөөл маалда жаңыча көз караш, жаңыча мамиле менен Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү. Силерден суранарым жогорудагыдай жагымсыз, мыйзамсыз, ыплас иштерди сиздер кайталабасаңыздар. Садыр Жапаров кемчиликтер болсо сындап, жетекчилердин коррупциялык иштери болсо ашкерелөөгө чакырды. Коррупция кылган чиновник болсо ким болбосун, аларды биз аябайбыз. Тескерисинче биз өзүбүз коррупционерлер менен уурулардын артынан сая түшүп жазалап жатабыз. Аны баарыңыздар эле көрүп жүрөсүздөр. Эгер коррупционерлердин бетин ачып берген болсоңор, биз албетте кош колдоп турабыз сиздерди. Бирок жогоруда айтканымдагыдай министрлерге же башка мамлекеттик кызмат жетекчилерине чалып, муну жумушка алып кой, муну коюп кой деп кысым көрсөтүүнү токтотсоңуздар. Эгерде сиздердин колуңуздарда төгөрөгү төп келишкен кесипкөй кадр болсо, кадрлар резервине катталууга жөнөтүңүздөр. Президент шайлоодо электрондук добуш берүү, аралыктан тандоо жасоо мүмкүнчүлүгү болгонуна карабастан, жарандык милдетин аткаргандар аз болгонун айтты. БШКнын маалыматы боюнча жалпы шайлоочулардын дээрлик 37% катышкан. Депутаттарга иш бөлмөлөрү бөлүштүрүлгөн экен. Биз азыр алардын айрымдарына баш багып, ишин эмнеден баштай турганын, кандай маселелерди көтөрүүгө белсенип жатканын билип көрмөкчүбүз. Ремонт болуш керек го дейм, анткени сиз мына сезгенде жетпей келип атат, эски. Ошонун баарын алмаштырып иштеш керек. Минимальный ремонт кылыш керек хотя бы. Жоопкерчиликти башка депутаттарга караганда көбүрөөк сезип атам, анткени бизге эл мындай көбүрөөк ишенеткен жаштар катары. Ошон үчүн негизи эле коррупция тарабында жол эрежесин сактоо боюнча көп көңүл бурабыз да. Буга чейинки кабыл алынып келген мыйзамдарды инвентаризация кылуу менин биринчи максатыма турат. Себеби ким кайсы мыйзамды көтөрүп чыкса ошого эле бара бербестен, буга чейинки кабыл алынган мыйзамдар абдан жакшы мыйзамдар кабыл алынган. Бирок канчалык деңгээлде алар колдонулуп же болбосо айрым бир учурларды оңдош керек, же болбосо кайсы бир мыйзамдар такыр ошол боюнан эле тийбей турат. Адис жок үчүн. Ошондуктан бардык ушул жети комитетте тең карала турган мыйзамдарды мен ойлойм инвентаризациядан өткөрүш керек. Инвентаризациядан өткөрүү менин максатым. Биринчи кезекте биз мына 2025 жылкы 25 жылдын бюджетин аткарылышы боюнча 26-27 бул жол бюджеттин карайбыз кабинет министри биринчи кезекте. 8-чакырылыш 90 депутаттан турат. Азырынча 87си ант берип ишин баштады. Ал эми 13-округда мыйзам бузуулар болгондуктан жыйынтык жокко чыгарылган. Эми кайра шайлоо өтүп, дагы 3 эл өкүлү кошулат. Жогорку кеңештин төрагасы болуп Нурланбек Тургунбек уулу шайланды. Мага чоң ишеним менен колдоо көрсөтүп, жогорку кеңештин төрагалыгына шайлаганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирип. Жазгүл Сейдахматова, Мейримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.